Salam dostlar, bugun biz eng algachkı Java programmasını жазып көрөбүz. Ал үчүн Eclipse'ге киребиз. Biz мурдакы бөлүктө Eclipse'ти жана Java Development'ти жүктөгөнбүз. Өзүңөр каалагандай Eclipse'тин ордуна башка IDE колдонсоңор болот. Көпчүлүк программисттер Eclipse'ти колдонот Java үчүн. Бул жерден create new Java project. Атын беребиз. Мисалы my first app. So don't create. Пока кереги жок. Азыр биз негизи ар бир Java программада сөзсүз жок дегенде бир класс болуш керек. Ушуну гана билишибиз керек пока что. Ал эми класстарды эмне үчүн колдонобуз жана объектный ориентированный программингди кийинчерээк толуктап өтөбүз. Ошондой эле кээ бир Eclipse'терде линиялардын, лайндын кайсы лайн экенин көрсөткөн line number'lar көрүнбөй калышы мүмкүн. Аны көрүш үчүн Window, Preferences, General, Editors, Text Editors, ал жерден Show Line Numbers ти тичке коебуз. Apply and Close. Ошондой эле ар бир Java программдын бир main function болуш керек. Function это функция. Java'да негизи метод деп атайт, бирок функция деп да атаса болот. Себеби ал функция түз эле айтканда бир нерсе кылат жана бир нерсе кайтарып бериши мүмкүн. Ал үчүн public static void main string args. Бул бир функция. Main аты. Void бул void деген функциянын түрү, ал бир нерсе жасайт дегенди билдирет. Бул болсо функциянын параметри. Азыр негизи ар бир программанын main function болушу керек сөзсүз. Бүт программада эмне болот, эмне кылат, ошонун баары main функциясы аркылуу жасалат, аткарылат. Static keyboard, static дагы азыр пока билиштин кереги жок. Азыр главный main функция болуш керек сөзсүз дегенди гана эстеп калсаңар болду. Ал эми static, public буларды эмне кылат, эмне үчүн жана функциялардын түрлөрү, аларды кийинчерээк өтөбүз. Ал үчүн да бизде system.out.println деген бир функция бар. Бул функция эмне кылат? Бул функция ичине параметр алат. Параметр деген бул өзү негизи бир функция system.out.println деген. Анын ичине мисалы салам достор десек, бизге салам достор деген бир сөздү ушул ичине эмнелеп койсок, ошону бизге чыгарып берет. Save. Let's run it. Салам достор.
Окей, бул биздин алгачкы программабыз болду. Эми кийинки бөлүктө болсо биз variables'ты карап көрөбүз.